Араван районундагы Маданият айылында 25 жылдан бери таза суу жок. Жергиликтүү тургундар сууну 5 чакырым алыстан ташып ичишет. Алда болсо агынды суу. Жашоочулар таза суу чыгаруу аракетинде бир катар жетекчилерге кайрылышканы менен эч кандай жыйынтык чыкпай келет. Таза суу көйгөйү тууралуу Эрмек Муратбек уулу баяндайт. Анаров айыл өкмөтүнө караштуу Маданият айылынын тургундары 25 жылдан бери таза суу чыгара албай бара. Мындагылар сууну 2 чакырым алыстыктан ташып ичишет. Алда болсо тазаланбаган арык суусу. Endi Allah'ın hükümetiga müracaat kıldık. Bu ana mana dedi şunca yıl öttü. Арыктан шоор аралаш суу ичебиз. Сууну алыш үчүн таланы аралап барабыз. Кээде эгиндерди тебелеп жатасыңар деп дыйкандар да өткөрбөй коюшат. Арыктан суу ичкендиктен жаш балдарыбыз да ооруп калып жатат. Айыл өкмөт райондук администрациянын эшиктерин каккылап жатабыз. Бирок бизге көңүл бурган эч ким жок. Neçe arize taşadım. Bittasi ham amalga oshmayapti. Арыктан аккан суу Маданият айылына чейин оорукананы аралап өтөт. Ал айылга жеткенге чейин таштанды аралашып кетет. Маданияттыктардын айтымында алгач арыкты таштандыдан тазалап, андан соң суу алуу мындагылар үчүн көнүмүш жатат. Ол мусорлар тиге больница жактан келет. Памперс келет, же башка келет. Акылып дегенде бар жок, эмне кылсын. Көнүп калган. Айылдын ичинде чыгат. Ооба деген эмне кылайлык? Башка илаж жок, сууну мындай ичип болбойт. Кайнатып же башка кылып ичип атабыз. Маданияттыктар арыктан таштанды аралаш суу келет деп нааразы болгону менен жаз, жай айларында ушул сууга да муктаж болуп калаарын айтышат. Мындайда дагы 4 чакырым алыстыктагы аралыктан суу ташууга туура келет. Ал убакта талаа жумуштары башталып, арыктын суусу дыйкандардан ашпайт. Арыктан суу ичебиз. Гранттын экенин билбейбиз. Жазында ошол арыктан суу токтоп калат. Саар келип алсаңыз алып каласыз, болсо жок. Токтойт суу. Ушинтип арыктан ичебиз. Айыл жашоочуларына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бир нече ирет таза суу маселесин чечип берүүнү убада кылышкан. Бирок алар куру сөз бойдон калып кеткен. Айыл жетекчилиги болсо азырда бул маселени чечүү үчүн аракеттерди көрүлүп жатканын айтат. Дагы биз бир аракет кылып атабыз, 2 скважина чыгарышка. Бул скважина чыгарып, азыр пландаштырганыбыз боюнча таза суу болуп калса, дагы ошо биз айткан жерде скважина таза чыгып кала турган болсо, биздин элибиз толук суу менен камсыз болуш керек да, таза суу менен. 16-жылга biz o'zi harakat bo'lib o'tadi. Endi 16-17-yillarga biz to'liq toza suv bilan qamsiz qilamiz degan planda borda bizda. Plan qilib o'tamiz shuni. Анаров айыл өкмөтүндө 15 миңден ашуун калк жашайт. Алардын көпчүлүгү таза суу менен камсыз болгон эмес. 2013-жылы 50 кожолук, 2014-жылы 70 кожолукка таза суу тартылып барган. Азыркы учурда 150 кожолук таза сууга муктаж бойдон калууда. Эрмек Муратбек уулу, Айбек Беделбеков, Ынтымак.